бүгүнкү өтүп аткан иш чарабыз негизинен балчыларды Нарын областынан, Үскөл областынан, Ош областынан келген балчыларга эне арыны чыгаруунун жаңы методикалары, анан кирешелүү ары чарбаны, кирешелүү балчылыкты кантип көтөрөбүз, кантип кирешеге чыгарабыз, ушулар жөнүндө өтүлүп аткан программабыз боюнча бүгүнкү күндө практикалык сабагыбыз, семинарыбыз. Бул практикалык семинарда матканы кантип чыгарабыз, кандай жаңы методикалары бар. Мисалы ушул күндө биз чыгарып атабыз, ал энеси жок семьядан матка чыгарып аттык эле, эми ал эне матка семья воспитательница с маткой деп айтылат. Ушул нерсе боюнча, ушул жол боюнча матка чыгаруунун жаңы ыкмаларын ушул келип аткан фермерлерибизге жаңы методикаларын бергенге аракет кылып атабыз. Анан кийин азыркы күндө ушундай нерсе бар, ары чарбасын биз 5ке бөлгөнбүз. Товардык пасека, товар берчү, ал жерден бал алабыз, биздин эл жей турган нерселер, продуктылардын баардыгын товарный пасекадан алабыз. Ал эми базовый пасека дейбиз, анан кийин матка чыгарчу пасека дейбиз, одан кийин пакетный пасека дейбиз, анан нуклеозный пасека дейбиз. Бул 4 чарбада ары өндүрүү болот. Ары өндүрүүнүн жолдору кандай? Эми негизинен биз продукт өндүрүү үчүн эле биринчи арыга басым жасайт элек. Азыркы күндө ары өндүрүүгө басым жасап атабыз. 4 пасекада ары өндүрүлөт. Ал пасекада негизинен билесиздер, арынын оорулары көп. Аларга кантип күрөшөбүз, кандай жолдору бар. Ал эми товардык пасекада эч качан азыркы күндөгү талап аларга антибиотик, инсектицидтер колдонулат да. Ушул нерсени колдонбоонун жаңы эрежелерин ушул фермерлерибизге бергенге аракет кылып атабыз. Эң негизги максатыбыз ушул.